Жалал Абад шаарындагы Роза Азимов атындагы номер 13 жалпы орто билим берүүчү мектеби мекемеси. Инновациялык билим берүү өнүгүүнүн фактору. Роза Азимов атындагы номер 13 орто мектеп Жалал Абад шаарынын четинде Спутник ичи шаарчасында жайгашкан. 3 кабаттуу типтүү билим уябыз 1987 жылы пайдаланууга берилип, жалпы аянты 2,7 гектарды түзөт. Көп тилдүү билим берүү борборунда сабактар кыргыз, орус, өзбек тилинде окутулганы менен 10дон ашык улуттун өкүлдөрүнүн балдары билим алат. Жана көп улуттуу мугалимдер кыргыз, орус, өзбек, украин, уйгур, татар улутундагы кызматкерлер да билим бериши биздин мектептен уникалдуулугунда. Каладагы окуучунун саны көп мектептердин катарын толуктайт. Тагыраагы проекттик толуктануусу 1176 окуучуга ылайыкташса, бүгүнкү күндө 3105 окуучу билим алып келүүдө. Мектеп шаардагы мектептер, Жалал Абад мамлекеттик университети, УЕП, педагогикалык жана медициналык колледждери менен тыгыз кызматташат. Билим уядагы 63% окуучулар шаардык тургундардын балдары. Созак районунун Ташбулак айылына караштуу аймакта мектептин жоктугунан айылдык жарандардын балдары дагы билим алышат. Алар 37%-ды түзөт. Мектеп администрациясынан сырткары 127 мугалим, бир китепканачы, 24 кенже кызматкерлер эмгектенип келүүдө. Жалпы мугалимдердин сапаттык курамына токтолсок, 118 жогорку билимдүү, 7 орто билимдүү мугалим бар. Анын ичинен 12 мугалим билим берүүнүн отличниги, негизги континентте тажрыйбалуу, чыгармачыл мугалимдер түзөт. Мектепте жаш адистер менен иштөө жакшы жолго коюлуп, аларга өз багыты боюнча насаатчылар бекитилип берилген. Жаш адистер мугалимдик устаттыгына чыйралтуу максатында жыл сайын жаш адистердин парады кароосунагы өткөрүлөт. Билим берүү менен кошо мугалимдерибиз шаарда, республикада өткөрүлүп турган сынактарга тынымсыз катышып, байгелүү 1-2 орундарды дайыма ээлеп келишет. Буга далил шаардын мыкты мугалими кароосунагында өткөн окуу жылында 2022 жылы Ширинбекова Бактыгүл Айдарына химия сабагынан 2 орунду ээлесе, 2023 жылы Асылбекова Айнур Асылбековна башталгыч класстын мугалими 1 орунду ээлеп келди. Мектептин өнүгүшүндө негизги ролду сабактар, мугалимдердин кесиптик чеберчилиги жана окуу методикалык камсыздоо ойнору талашсыз. Ошондуктан методикалык кызматтын ишини шаардык билим берүү бөлүмү жана мектептин администрациясы өзгөчө маани берет. Азыркы учурда репродуктивдүү окутуудан алыстап, чыгармачылыкка, изденүүчүлүккө багыттап окууга басым коюлуп жаткан учур. Ошондуктан проекттик метод, интерактивдүү окутуу, дифференциалдуу окутуу, интеграциялап окутуу, компоненттүү окутуу жана башка технологиялар, методдор мугалимдердин ишмердүүлүгүндө натыйжалуу колдонууда. Эң башкысы окутуунун сапаттуулугуна басым жасаган биздин мектеп олимпиадалардын жыйынтыгынан билим сапатынын көрсөткүчтөрүндө көч башынан көрүнүп келет. Мына ушундай жогорку жетишкендиктерге жеткен мекемебиздин жетекчиси Абедова Зарифа Режебаевна акыркы 5 жылдагы билим сапатынын көрсөткүчтөрүнө токтолот. Мектептин соңку 5 жылдагы ийгиликтери жөнүндө айтып кете турган болсом, 2021 жылы бир окуучубуз алтын сертификат, 3 окуучубуз алтын тамгага ээ болушту. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн дагы белгилеп кетпесем болбойт. Биздин мектебибиз жалпы билим берүү мектеби болгону менен шаарда дайыма шаардык олимпиададан байгелүү 1-2 орундарды ээлеп келишүүдө. Балдардын билим деңгээлин көтөрүүдө биз биринчи көп тилдүү билим берүү программасына катышуудан баштадык. Көп тилдүү билим берүү программасынан кийин Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган бирге окуйбуз, окуу керемет, STEM, санарип сабаттуулук,
ушул сыяктуу проекттерге катышып биздин мугалимдерибиз өздөрүнүн билим деңгээлин дагы жогорулатып келишүүдө. Ошонун негизинде биздин окуучуларыбыздын билим деңгээли дагы көтөрүлүп жатат десем жаңылышпаймын. Гуламкадырова Бегимай Дамирбековна, 13-чі орто мектеби, Жалал-Абад облусу. Жайгашуусун анализдеп көрсөк, жылдан жылга бюджеттик негизде окуган балдардын саны артууда. Жана Россия, Кытай, Турция мамлекеттерине жочторго окууга кеткен окуучуларыбыз көбөйүүдө. Бейирими, спорт, волейбол, баскетбол, футбол окуучулар сабактан тышкаркы убакытта мектепте кеңири машыгышат. 2019-2024 жылдагы 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн алтын тамга артыкчылык аттестаты боюнча сапаттык көрсөткүчтөрүндө мыкты деп айтууга болот. Окуучуларга билим берүүдө ата-энелердин ролу өтө чоң. Ошондуктан бардык ишибиз ата-энелер менен биргеликте аткарылат. Ата-энелер менен дайыма тыгыз байланышта болобуз. Энелер мектеби уюштурулган, ирети менен, график менен ата-энелер мектеби дайыма өз ишин жүргүзүп келүүдө. Башталгыч классында 52 мугалим эмгектенет. Мугалимдер окуу процессине жаңы технологияларды киргизүүнүн негизинде көп тилдүү билим берүүдөгү мугалимдердин кесиптик, методикалык чеберчилигин жогорулатуу деген проблеманын үстүндө иш алып барышат. Кабинеттердин 50% жергиликтүү бюджет, жергиликтүү жогорку кеңештин депутаттары тарабынан компьютер, проектор, интерактивдүү доскалар менен камсыздалган. Баса белгилеп айтчу жагдай мектепте түштүк аймагындагы билим берүү мекемелеринин арасында алгачкылардан болуп заманбап үлгүлүү ашкана ишке киргизилген. Анын негизинде 2019 жылдан тарта аталган мектептен кенже тайпаларынын окуучуларына ысык тамак берүү толугу менен жолго коюлган. Ашканада окуучулардын ысык тамак ичүүсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Ашканада 9 ашкана кызматкери эмгектенет. Ысык тамакты уюштурууда ата-энелердин финансылык салымын кошуусу, эсебин тактоо, сатып алынуучу азык-түлүктөрдү камсыздоо, азык-түлүктүн сапаттын жумшалган финансыны сапаттуу пайдаланышын көзөмөлдөө максатында комиссия мүчөлөрү түзүлгөн. Окуучулар арасында социалдык коргоого муктаж окуучулар да билим алышат. Алар үйдө окутуу, инклюзивдик билим берүү ыкмалары менен окутулат. Мектебибизде китеп менен камсыз кылууда жакшы жолго коюлган. Китепканада бардык шарттар түзүлгөн окуу залы бар. Башталгыч класс окуучуларына да USAID Mexico Өзбекстан тарабынан адабий кызыктуу энциклопедиялар менен камсыз болуп, ал китептерди окуучулар окуй алышат. Ошол менен гана чектелбестен китепканачыга карточка ачылып, үйлөрүнө да алып барып окуй алышат. Окуучуларыбыз 2017-2018 окуу жылдары шаардык, областык, республикалык, дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлүүчү спорттук, массалык иш-чараларга да кызуу катышып, 8-Б классынын окуучусу Акимжанов Орозбек республика боюнча Казакстанга барып, карате боюнча 1-орунду. 11-А классынын окуучусу Мурзаканов Шамил кикбоксинг боюнча 1-орунду багындырып, дүйнө чемпиону болду. Муну менен окуучулар спорт аркылуу да мектептин атын чыгарып, атагын арттыруу. Проекттер менен иштөөдө республикалык дем берүү гранты боюнча мектептен терезе айнектерин алмаштыруу. Бул жылы да ушул долбоор менен мектептин айлана тегерегин жана спорт аянтын асфальттоо долбоору ишке ашырылууда. Мугалимдер гана эмес, окуучуларыбыз дагы проекттер менен иштешет. Азыркы күндө бүтүрүүчүлөрүбүз проект менен иштеп калган мугалим окуучуларыбыз бар. Азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын финансылык министрлигине проект жазганбыз.
Мектептен айлана тегерегин жана спорт аянтын асфальттоо боюнча жакынкы күндөрдө бул иштер дагы ишке ашат. ФПОЕ Мерсика ЮНИСЕФтин проектине катышуу менен бир топ алгылыктуу иштер аткарылып, мектеп парламенти жашылдандыруу, мектептин инфраструктурасын көтөрүү, материалдык базасын чыңдоо, бейирими жогорку деңгээлде жүргүзүлүүдө. Жогорку класстардын мугалимдеринин бардыгы санарип сабаттуулук проектисин окуп аяктаганы мугалимдердин сабаттуулугун сезилерлик даражада көтөрдү.